Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Эгерде сиздерге юридикалык жардам, ошондой эле адвокаттардын, укук коргоочулардын кеңеши керек болсо, жана ошондой эле ишти алып барууга тиешелүү адистер керек болсо, анда биздин офиске кайрылыңыздар. Биздин офис метро Автозаводская, улица Мастеркова, дом 3, метродон чыкканда 1 мүнөттүк алыста жайгашкан. Сиздерди ар дайым бул жерде биздин дежурный адвокаттар, юристтер жана укук коргоочулар тосуп алат. Ошондой эле маалымат иретинде төмөндөгү номерлерге жазылып келсеңиздер болот. Азыркы боло турган биздин темабыз бул компенсация страховой выплаттары. Бул жумуш учурунда оор жаракат алгандар жана ошондой эле каза болгондорго байланыштуу. Өзүңүздөр билесиздер, жыл сайын ошол биздин Россиядагы мекендештерибиздин көпчүлүгү груздест болуп кетет. Ушул стройкадан каржы болгондор, завод, фабрика, ошондой эле складтардан, ишканалардан, ЖККда иштегендерден, андан сырткары жарат алгандар дагы көп. Мына ошондой учурда официалдуу жумушу барбы, жокпу, трудовой договору барбы, жокпу, ага карабастан биз ушул компенсация маселесин өндүрүүгө аракет кылабыз, жана өндүрүп келатабыз. Негизинен ушундай учур катталса эмне кылуу керек? Мындай учур катталганда биринчи иреттен ошол жерде учур катталганда тез жардам унаасын чакырыш керек. Андан сырткары МЧС жана ошол ишкананын жетекчилери менен сүйлөшүп, алар 3 күн ичинде комиссия түзүп, комиссиянын корутундусун ошол жабыр тарткан адамдын өкүлдөрү менен тааныштырып, мыйзамдуу өкүлдөрү менен жана кабар бериш керек. Эгерде сиздерге ошондой учур катталса, сөзсүз түрдө юристтерге кайрылыңыздар. Анткени мындай учурда эгерде адам оор жаракат алса, 500 миңден 1,5 миллионго чейин компенсация каралган. Андан сырткары адам курман болсо, 2 миллиондон 5 миллионго чейин кенемте компенсация акчалары каралган. Мына ошолорду так даана билип, юристтерге жана консулдук бөлүмгө, ошондой эле миграцияга кайрылуу керек. Негизинен кандай учурда ушул компенсация кайрылса болот? Мисалы, биздин акыркы күндөрү ушул кар күрөп, крышалар күрөгөн мекендештерибиз, ошондой эле айнек терезе жууган кыз келиндерибиз кырсыкка кабылууда. Мына ошолорго дагы трудовой договор жок болсо дагы, ошол күнү ошол жака уруксат берген адамдардын жоопкерчилиги карат. Анткени көрүнгөн жерге, көрүнгөн объекттерге көчөдөн келип чыга албайт. Ал жерде жоопкерчиликтүү адамдар бар. Мына ошолордун үстүнөн кылмыш иш козголот, териштүүлөр жүрүп, керек болсо аларга дагы мыйзам чегинде жазалар колдонулат. Компенсация маселесин айыпталуучу тарап гана эмес, бул жерде фонд страховых взнос деген бар, ФСС. Мына ошол компания көбүнчө төлөп берет. Ал жерде ишкана, ар бир ишкана Россия Федерациясынан өзүнүн взносторун төлөп турат айына. Ошол взнос төлөмдөрдүн эсебинен ошол ишканада жабыр тарткандар, ошондой эле каза болгондорго ошондой страховой выплаттар болуп турат. Негизинен страховой выплатты алыш үчүн эгерде сиз ден соолугуңузга байланыштуу жүгүрө албасаңыз, анткени өзүңүздүн тааныштарыңызга же юристтерге, ошондой эле адвокаттарга момундай доверенностьтер бересиздер. Доверенность 2 жылга, 3 жылга жазса болот. Ушул доверенностьтин негизинде сиздин атыңыздан Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жарануулабы эч кандай разницасы жок. Бул жерде юристтер, ошондой эле адвокаттар сиздин мыйзамдуу өкүл болуп, сиздин атыңыздан бардык ошол териштирүү иштерине катышып, жана ошондой эле акырына чейин сиздин акчаңызды алып берүүгө жардам беришет. Негизинен акыркы учурда ошол биздин мекендештерден көп кайрылгандар ушул жарат алгандар болуп атат. Алардын көпчүлүгүнүн эмгек келишими жок, биз эчтеке төлөбөйбүз, ошондой эле бир болбогон акчаны берип, андан башка бербейбиз деп алдаган аракет кылышат. Бирок сиздер тиешелүү жакка, тиешелүү органга жана тиешелүү адамдарга кайрылсаңыздар, сиздердин ошол ден соолугуңуздун ордуна келтирүүгө жана ошондой эле келтирилген моралдык жана материалдык чыгымдарыңызды толук түрдө ордун толтурууга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болот. Бүгүнкү дагы бир темабыз бул ошол сизди полиция кызматкерлери алып барып отделенияга протоколдорду толтуруп, ошондой эле дальше сотко алып барса, кандай сүйлөшүңүз керек, кандай өзүңүздү алып жүрүшүңүз керек, мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде сиздерди полиция кызматкерлери кармап, протоколдорду толтуруп жатканда, сиздерге берилген суроого так даана жооп бериңиз. Эгерде сиздин документиңиз жоктугуңузду өзүңүз билсеңиз, анда полиция кызматкерлери менен талашпастан жеринде чечүүгө аракет кылыңыз. Жеринде чече албасаңыз, маалыматты толук түрдө бериңиз. Анткени сиз ошол берген маалыматыңызга жараша сиздерге ошол статья, частар толтурулат. Эгерде сиз биринчи жолу административдик укук бузуу болгон болсо 3-1-18-8 5000 рубль штраф салат. Эгер экинчи жолу
административдик укук бузуу болгон болсо 5-час 18-8 бул 1-3 часка караганда оорураак. Анткени 3-1 18-8 менен сиз кеңири границага чыгып келе аласыз. Соттун чечими күчүнө киргиче чейин. Ал эми 5-часта көпчүлүк учурда границага чыксаңыз сизди кайра киргизбей коет. 5-час бул сиздин 2 же андан көп укук бузууңуз катталганы тууралуу статья. Эгерде сизди сот залына алып барып, мына ушундай учур катталса, сиз соттон сураныңыз, официалдуу жумушта иштесеңиз, иштегениңизди айтыңыз, канча балалуу болсоңуз, аларды да айтыңыз. Анткени бул жеңилдетүүчү жагдай болуп, ал жерде протоколго жазылат жана аны сот эске алат. Көпчүлүк учурда биздин мекендештер ошол өзүнүн оюн толук айта албай, котормочу жоктугунан же маалыматы жоктугунан ушул нерселерди айта албай, административдик укук бузуу, выдворение жана депортация алышат. Керек болсо Сахаровага принудительный депортация болуп жатып калып атышат. Мындай учурда сөзсүз түрдө сиз коргонуу үчүн дайым жаныңызда эмгек келишимин алып жүрүңүз. Ошондой эле самозанятый болсоңуз, телефондогу ошо төлөнгөн төлөмдөрдү дагы скриншот кылып чыгарып алыңыз. Мунун баарын сот эске алат. Эгерде сиз сотто мына ушуларды айтсаңыз, сизге болгону штраф гана берет. Болбосо ошол административдик укук бузуунун айып акча салуу жеңил түрүн гана берет.